Эпидемиологиялык абал чыңалганга чейин бүтмөк болгон Ош шаарындагы инфекциялык оорукана акыркы коюлган мөөнөт боюнча 25 ноябрда пайдаланууга берилиши керек эле. Белгиленген убакытка болгону 1 күн калды. Бирок курулуш 95% аткарылган боюнча аягына чыкпай турат. Бүткөрүлүшү улам артка жылып, кечеңдеп жатышы кайра эле каржыга келип такалат. Башында мындай договор болгондо 62,5 миллионго предварительный договор болгон. 5 смета, 5 чертеж, 5 проект смета ошондой договор болчу да. Ошол акчаны биз алганбыз. Ошону иштеп бүтүрдүк да бизчи. Биз дагы азыр фактически объемдор эстеп чыкканда биздики 107 миллионго чыкты да. Анан 14% түшүргөндө ошо 92 миллиондук жумуш аткардык азыр. Ошондон 62 миллион гана акча алганбыз да, калган акча бөлүнө элек. Ошонун себебинен иш аркага сүрүлүп жатат да. Коронавирус пандемиясынан улам быйыл 25 июлда курулушу башталган инфекциялык оорукана ушуну менен 3-чү жолу белгиленген мөөнөтүндө бүтпөй калды. Башында имарат металлоконструкция менен салынып, 1 ай ичинде бүтөт деп кабарланган. Кийин сентябрь ичи деп айтылып, анда да бүткөн жок. Эми ноябрга да үлгүрбөй, акыркы үмүт кийинки айга калды. Эми биз өзүбүзчө эле ойлоп атабыз, 1 декабрга чейин бүтүп иштеп калсак жакшы эле деп. Азырынча неме прогнозубуз ушул 1 декабрга болсо ham бүтүп берсе иштесек деп. 100 орунга ылайыкташып салынып жаткан инфекциялык оорукананын ичи толук бүтүп, азыр сырткы иштери гана калды. Каражат бөлүнсө эле калганын 10 күнгө жетпей бүткөрөбүз деп убадалайт Капитал курулуш компаниясы. Азыр имараттын ичинде керебеттер коюлуп, кислороддук концентрант системасына туташтырылды. Палаталардын баары коронавируска кабылган бейтаптарды дарылоого ылайыкташкан. Алсак бул кислороддук концентрант линиясы деп аталып, буга жасалма дем алдыруучу аппарат уланат. Анда жогорку басым менен 20 литрге чейин кычкылтек бөлүп бере алат. 3 бөлүмдөн турган инфекциялык оорукана азырынча коронавирус менен кайрылгандарды гана дарылайт. Ошол себептүү бейтапкана коронавирустук борбор деп аталып, бейтаптар менен байланышта чектелет. Ар бир бөлмөдө өзүнчө мындай форточка бар, ошондон тамак аш берилет, дары дермек бериш үчүн мындай кыскача айтканда, бардык шарайт ошондой инфекциондук көзөмөлдөгө маслаштырып курулду, болушунча контакт медицина кызматкерлерге аз. Азыр биз ушу берде коронавирусный центр деп аталган атат. Бул жерде жанагы колл-центрдагы наркы четке зеленый зонада болот. Анан кийин жана дневной стационарда бизде болот. И бүт баягы стационарный лечениясы бардыгы бир жерде, ушул жерде болот да. Коронавирустан улам металлоконструкция менен салынган инфекциялык оорукана пандемия толук токтогондон кийин мурдагыдай жугуштуу ооруларды кабыл алып, кадимки тартипте иштей баштайт. Ага чейин коронавирустук борбор катары заманбап шартта бейтаптарды дарыламакчы. Назгүл Ахунова, Сыймык Райымбердиев, ТМЖ жаңылыктары.